Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн мага абдан жакшы эжеке келди. Демек, ошо пандемия мезгилинде висцерал массажын, курсакка массаж жасоону жасагандагы көп жылдык запордон, көп жылдык ич катуудан арылган. Саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 67. Көрдүңүздөрбү? Мен абдан бүгүн сүйүндүм да. 67ге чыккандан кийин кейбирдер менин коллегаларым айтат да, ой болду, эми ушунча каласыз, сиз өмүр бою таблетка иче беришиңиз керек, жүрө бериңиз деп ушинтип айтат да эми официальный медицинада. Жок, биз альтернативный медицинада биз жок дейбиз да. Сиз 90го чыксаңыз дагы организм менен күрөшсөңүз ал ордуна келет да. Агулов деген профессор айтат да, адамдын организме ушунчалык мен баа бердим дейт да, өлүп бараткан, өлүп калган клеткалар ордуна келет деп айткан да. Мен ушуну уккандан бери дайым ойлонуп жүрчү элем да, мына азыркы мына пандемиядан бери мени угуп, ушул нерсени аткарган адамдардан мен ушул сөздүн чын төгүнүнө абдан ишенип калдым да. Мына өткөндөгү эле видеомда 57 жаштагы аялдын кистасы менен миомасын биз кистасын жок кылдык, миомасын экеси кичинерттик. А мына бүгүнкү 67ге чыгып турган эжекебиздин канча жыл запор менен кыйналгансыз? Көп жыл болду да. Башынан эле запор болду. Көп жыл запор болгон эжеке мен азыр деп самый главный ичим катпай калды деп сүйүнүп отурасыз, Так, ичиңиз катчу, териңиз кургак болчу эле? Кургак. Териңиз кургак болчу, Уйкуңуз начар болчу эле? Уйкуңуз начар болгон. Эми ич катуу, урматтуу мекендештер, бул теринин кургактыгына, баштын ооруганына, мындай настроение кээде жок болгондугуна, кыскасы ичегидеги калып калган заң организм өзүнүн таасирин бере берет да. Мына ошолор менен сиз жабыркагансыз да. Ооба да. Анан ошол ичиме массаж жасап отуруп эле бир күндө анан сүйүндүм. Байкап жүрдүм. Кандай бул? Ушу жардам берип атабы же случайнобы десем, жок, ушу 2 ай, 3 айга кетти. Эч проблема жок. Барган сайын сүйүнөм. Абдан жакшы, мына көрдүңүзбү? Биздин эжеке да сүйүнөт. А мен ушул сиздердин жакшы болгонуңуздарды көрүп мен да сүйүнөм да. Ушул нерсени жасагыла десем, бизде биздин ушу мусулман калкыбыздын эң жаман характерибиз эринчекпиз да. Эринчекпиз. Мен ушу дайым айткандай элем, тамашалап айткандай, алтын таблетка иче койсо эле ичи жүрө калса эле, күнүгө ичип жүрүп чыгып калса да. Или алтын уколду ала калса да. Жок, мына канчалык сиз өзүңүз аракетти жасайсыз, анан кийин Кудай Таалам сизге шыпасын берет. Чынбы? А сиз бул эжекем ичин баспаганда, өтүн чыгарбаганда ичи катып жүрө бермек, дагы эле баягы ичкен сеннасын иче бермек, жуфалагын иче бермек, дагы толгон нерсени ичкен болуш керек. Ошентип жүрө бермек, көрдүңүзбү? Бул эжекем дагы 2 жума жаса, 2 күн жасадым, 3 күн жасадым. Кандай болор экен деп башында сомневаться эткен да. А бирок ал жакшы жардам бергенден бери мынакей күнүгө жасайт экен. Абдан жакшы результат алган. Эми бир аз туура эмес кылып койгондо, кандай жасадыңыз десем, мен только өттү эле түртөбүрдүм дейт. Жок, азыр көрдүк, өттү эле түртө бергенде ичеги дагы бир аз кыйналып турат да. Сиз эми дагы дальше, мен ошон үчүн айтам, 365 күн, бир жылда 365 күн болсо 365 күн жасай бериңиз. 90го чыкканга чейин жасай бересиз. Ошону жакшылап үйрөнүп алайын деп келдим да бүгүн. Анан мына бир аз туура билсе, ошо мен айткан точкалардын баарын толук жасап койгон да. Мына азыр мен бүгүн көрсөттүм. Азыр ошо 9 точка болобу, 10 точка болобу, ошонун баарын көп болсо 10 мүнөт убакыт кетет. Урматтуу мекендешим, урматтуу туугандар, көп болсо 10 мүнөт убакыт кетет ичиңизди баскангачы. Бул деген нерсе сиз органдарыңыз мынтип жыйылып иштеп атат да. Анан биз ошо органды мынтип түртүп турсак, ал жазылат. А жазылган жака жакшы кан барат, керексиз нерсе кетет. Кан барат, керексиз нерсе кетет. Көрдүңүзбү? Мына ушуну менен сиз өзүңүздү жакшы кылып аласыз. Эми дагы бир
бир туура эмес кылганыңыз өзүңүзгө өзүңүз бес тамырга массаж жасап айтасыз же жасап атасызбы? Жок, мойнума Абдан туура, абдан жакшы, абдан жакшы. Значит, дагы да мына айтканына караганда жогорку бөлүккө гана жасап койдуңуз да, сиз эми бут жактарга да жасашыңыз керек. Бут жактардагы ылдыйдагы дагы бес тамырларды өйдөгө келүүсүнө жардам берсеңиз, организмиңиз мындан да жакшы сонун болуп калат. Сонун болуп калат. Өңүңүздүн өзгөргөнүн, уйкуңуздун жакшы болгонун, башыңыз оорубай калганын, орусча айтканда ясная голова болуп каласыз да. Не жакшы. Ой, кокой, мен памятым начар, мына кээинки пациенттер келет. Менин памятым начарлап атат, таблетка ичсем да жакшы болбой атам. Жок, память ал сиздин токсинден. Сизде калып калган, бес тамыр аркылуу чыкпай аткан нерселер деле память начарлашына алып келет. Демек биз бес тамыр менен, курсак менен дем алуу менен 3 массаж, мен сиздерге дайым айтам, мен приказ кылып айтам сиздерге, 3 массажды дайым жасаңыздар. Ана, мени Facebook'ta сиздин дарылооңуз кымбат деп урушат. Бесплатно дарылоону да бергем да. Бесплатно дарылоо бул өзүңүз массаж жасашыңыз керек. Висцерал массажы, лимфа массажды жана диафрагма массажы. Андан чыккары мен тамакты жөндөңүз деп бердим. Андан чыккары сууну бериңиз. Мунун баарын сиз жашашыңыз керек. А мен муну силердин ордуңа мен муну жасап бере албайм да. Мына сиздерге бесплатно лечение. Бесплатно лечение мына ушуну сиз жасаңыз, анан сиз мага 3 айдан кийин, анан 10 күн жасап, ой болбой атат го. Жок, мына биздин эжекебиз 3 айдан бери жасап атат, 3 айдан бери жыргап калдым дейт. Мына демек организм ордуна келиш үчүн 3 ай, 6 ай, 2 жылда келет. Ну, мен айткан азыркы нерселерди сиз постоянно жашап жүрө бериңиз. Албетте, буларды жасабастан, тамакты жөндөбөстөн, абдан кыйналып, организмге керектүү нерсенин баары толуп, адам ооруп калганда, албетте биздин жардамыбыз керек. Эми, албетте биздин жардамыбыз деле бул эми биз кантип бекер иштейли. Мен да семьям бар, массажисттин да семьясы бар, медсестра деген бар, налог дегенден бар. Силер муну мени туура түшүнүшүңүз керек. Телефон, Facebook'та мени урушпаңыздар. Сен акчаны аласың деп, алда болсо мен ичине көңүлүмдү оорутуп коет. Себеби биз деген көңүл деген абдан жумшак нерсе. Кааласаңыз келиңиз, каалабасаңыз келбеңиз. Келбесеңиз урушпай эле коюңуз мени. Келсеңиз результатты көрөсүз. Саламатта калыңыздар. Эжекейге дагы мындан кийин толугураак жасаганды айталык, толук жасаңыз. Толук жасаңыз, мындан да жакшы болуп каласыз. Саламатта калыңыздар.